кол өнөрчүлүгүбүз биздин Кыргыздын жүзү да. Бизди ким кыргызбыз деп биз өзүбүздү таанытканыбызда биз килемибиз, шырдагыбыз, кыргыз үйүбүз, калпагыбыз, өзүбүздүн баягы манасчыларыбыз, биз кыргызды ушинтип тааныйбыз да. Бирок биздин бул өнөрчүлүгүбүз жоголуп кетсе дагы биз чоң жоготууга учурайбыз да. Бул термени мен негизинен бул Кудайым мага ошол жараткандан эле берген эң бир улуу өнөрүм экен. Бул ичимде бар экен. Мен өзүмдү ар бир жактан издедим, бирок мен ошол термеден таптым, өзүмдү кол өнөрчүлүктөн таптым. Эмне үчүн ак жип менен кара жип? Мисалы жашоодагы аял жана эркектен турат, күн жана түндөн, жакшылык жана жамандыктан турат. Ошол сыяктуу эле термеде дагы ак жип жана кара жиптин айкалышуусунда кандайдыр бир ою түшөт. Аял эркек айкалышуусунда жашоо жүрүп тукум уланган сыяктуу. Ошол апам айткан, мен тумарчаны жакшы көрөм өзү. Жылдыз көчөт менен, көчөт деп коет бизде. Жылдыз көчөт менен ошо тумарчаны жакшы көрөм. Апамдын бир сөзү эсимде. Бул жылдыз көчөттү үйгө салганда ушундай, бул биздин үй бүлөбүз, бул жылдыз биздин нурубуз, ушундай меймандоспуз го. Анан ортосунда тумарчалары бар, дагы бир демелери бар. Аларды булар тумарчалар, булар көз тийбесин деген биздин үй бүлөгө. Жанагы эмелерди, жиптерди, жанагы 110, 105 жиптиктер, 15 жиптиктер, 61 жиптиктер, ошого аябай көңүл буруп курабыз да. Бир эле жипкемизде бүттү. Түшпөйт, баары математика. Бул өнөр деген бул чоң өнөр айланат. Термени эч качан терип сен бир кыйын болсоң да бир 5-6 күндө үйрөнө албайсың. Аны жана курганынан баштап жибиден бери анысынын мунусунун эме кылгычаң чачың агарып кетет айлар. Бизде Лейлекте килем сокпогон кызды же апасын уят көрчү да. Килем сокпосо күйөөгө да тие алчу эмес деген сөздөрү бар эле да. Ал чебер эмес, мындай чоркок деп койчу. Чоркок кызды күйөөгө да албайт деп апаларыбыз ушинтчү да, үйрөнгүлө деп. Анан азыркы жаштар бирок уже унутулуп кетип атат да. Бизден кийинкилер уже билбейт. Узорлордун баардыгы мааниси бар да. Сыңар кайкалак деп коебуз, ошо текенин мүйүздөрүнө окшоп кайкалатып. Анан ошо бүт эле жаратылыштан алган да. Ар бир таарда болсун, кийизде болсун, мына кийизде да суу деп турат. Сөзсүз бизде Кыргызда чекесинен суу жүргүзүлөт. Суу деген бул өмүр да. Мисалы ит таман деген ою бар. Бул ушул мергенчинин аялы күйөөсүнө ээрчип кеткен, ошо итинин кардын үстүнө түшкөн изини көрүп, ошодон ит таман деп ою түшүргөн. Тай туяк деген бул күйөөсү жоого аттанган аял аттын туягынан элесин калтырган да, ошодон тай туяк деп ою чыгарган. Мен деле ойлонуп кетип, биздин өнөрлөрүбүз жоголуп кеткен үчүн өтө кейип кетем. Азыр кыздар кызыкпай калды, бардыгы телефонго өтүп кетти, жашоо жеңилдеди. Азыркы учурда биз таарды анча пайдаланбай калдык. Ата-бабаларыбыз бизге кандай өткөрүп берген болсо, биз дагы муундан муунга өткөрүп бербесек, бул унутулуп кала турган болсо, анда биз ошол кыргыздын бир ушундай өнөрүн жоготуп алабыз да, кыргыз деген атыбыз өчүп калышы мүмкүн. Азыр дагы эми кайрадан 2 жыл 3 жылдын ичинде ушу биздин өнөрчүлүгүбүз жанданып, мамлекет дагы быйылкы жылы кичине кол өнөрчүлөргө көңүл буруп,
ушуларды колдоп калышыбыз керек. Себеби ушуларды жасаган биздин энелерибиз, ушу чеберлерибиз өтүп кетип жатпайбы? Ушул коркунучту сактап калыш керек. Келиним өткөзүп жатам, небере кызым согот, кыздарым согот, баары билет. Сыймыктан мен өлүп калгандай соң муулап кетет аткандарым бар, Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр. Сактап калыш керек. Атадан буага бул кыргыздын гана өнөрү бул. Кыргыздан башка эч ким сокпойт. Кыргыздын өзүнүн эмеси. Салты, санасы да өзүнүн менталитети небеси да ошол. Кыргыздын гана улуттук эмеси ошол. Сакташ керек.